Өлкөнүн саясий айдыңында Абдыганы Эркебаевдин ысымы 90-жылдары пайда болгон. Жогорку кеңештин депутаты, кийин басма сөз жана маалымат министри, вице-премьер-министр, Ош облустук мамлекеттик администрациясынын башчысы, жогорку кеңештин эл өкүлдөр жана мыйзам чыгаруу жыйындарынын төрагасы болуп, эгемен Кыргызстандын түптөлүшүнө бар күчүн аяган жок. Бул жолу Абдыганы Эркебаевдин 70 жылдыгына карата маарекелик иш-чара өзү үзүрлүү эмгектенген жогорку кеңеште жыйындар залында белгиленди. Маареке ээсин куттуктоо үчүн парламенттин мурдагы төрагалары, министрлер кабинетинин мүчөлөрү, бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, ошондой эле Абдыганы Эркебаевдин замандаштары келди. Куттуктоо сөзү менен чыккан төрага Нурланбек Шакиев Эркебаев эгемен Кыргыз мамлекетинин пайдубалын түптөгөн инсан экенин белгиледи. Төрага катары, депутат катары жогорку кеңештин, мына бүгүнкү жогорку кеңештин, эгемендүү Кыргызстандын парламентаризмдин өсүп өнүгүшүнө Абдыганы Эркебаевдин салымы өтө жогору. Министрлер кабинетинин төрагасынын атынан куттуктоо сөзүн орун басары Эдил Байсалов жолдоду. Сиз өлкөдө өзүңдү эмес, өлкөнү ойло, урууну эмес, улутту ойло деген ураандын авторусуз. Бүгүн Абдыганы Эркебаев деген эң тамгалуу инсан. Сиздин мамлекет үчүн ар бир жасаган ишиңиз, ар бир кылган кызматыңыз баарыбыз үчүн өрнөк. Абдыганы Эркебаевдин эгемен мамлекеттин парламентаризминин өнүгүшүнө кошкон салымы да зор. Аны менен көп жылдар үзөңгүлөш болуп иштеген Медеткан Шеримкулов, Апаз Жумагулов баштаган замандаштары куттуктоо сөздөрүн арнап, жогорку адамдык сапаты, кандай гана маселе болбосун майда барат нерселерден бийик туруп, ар дайым акыйкаттыктан жана калыстыктан тайбаганын белгилешти. Кайсыл кызматта болбогун, кайсыл кызмат сага туш келбесин, ошол кызматты таза, элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин стабилдүүлүгү деген ой, пикир, каалоо менен аткарып келдиң. Мен сенин ушунуңа чоң улуу агаң катары ыраазычылыгымды дагы билдирем. Мындан ары дагы эл, мамлекет үчүн кызматыңды аябайт деп ишенем. Үлгү болуп, элибиздин аксакалы болуп, балдарга үлгү болуп, жаштарга үлгү болуп, иштеген кишилерге үлгү болуп, өзүңүздүн оюңузду баягыдай эле тайманбай, ачык, түз айтып жүргөн киши болуңуз. Иш-чаранын соңунда Абдыганы Эркебаев куттуктоолор үчүн ыраазычылык билдирди. Кудайга тагдырга ыраазымын. Мына ушул куттук залда жогорку кеңешке депутат келгенге чейин эле мен мындай жашыраак, курчураак чыгып, жана айтылгандай, партиянын убагындагы Борбордук комитеттин жыйындарына чакырылып калганда чыгып сүйлөп, Абсалат Масалич канчанча тийишип, сын айтып, Киселев, Семенов, Рябокон дегендер десант теңирен ошолго. Бул жерде болобу, же Жазбар Союзунда, же академияда болгон, түз айтып, мындан катуу каршы чыккан күндөр болгон. Кийин 90 жылдан тартып депутат болгон соң, колумдан келишинче такай сөзүмдү айтып турдум. Эркебаевдин окумуштуу катары өлкөнүн илим-билим тармагына кошкон салымы да ополтоодой. Филология илимдеринин доктору, Кыргызстан Улуттук илимдер академиясынын академиги, 10 китептин жана адабият, искусство, саясат боюнча 200дөн ашык макалалардын автору, жазуучулар союзунун да мүчөсү. Нургүл Жумабекова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.